Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр, бүгүнкү өтүлө турган темабыз сиздер менен идгам мутакарибайн темасы. Эсиңиздерде болгон болсо, идгам мутажанисайн, идгам мутамасилайн, анан идгам мутакарибайнди бүгүн өтөбүз. Ушул менен бул тема аягына чыгат. Идгам мутакарибайн деп эмнени түшүнөбүз, кандай түшүнүшүбүз керек? Мен бул жерге кызыл сыя менен жазып койдум. Ысымда же махражда бири-бирине жакын болгон эки тамганын биринчиси сүкүндүү болуп, экинчиси аракеттүү болгон болсо, биринчи тамганы кийинки келген тамганын ичине киргизип таштит менен окуу, бул идгам мутакарибайн деп аталат. Дээрлик идгам мутамасилайнге окшош эле мындай аныктамасы болгону бул жерде 4 эле тамга бар. Сүкүндүү коф тамгасы аракеттүү каф тамгасына жолукса, сүкүндүү лам тамгасы аракеттүү ра тамгасына жолуккан болсо, бул тамгаларды бири-бирине киргизип окуу эрежеси бул идгам мутакарибайн эрежесине тиешелүү нерселер. Мисалы, темага келе турган болсок, биз бул жерде мисалдарды жаздык. Алам нахлуккум. Коф тамгасы кафка жолукту. Жогоруда айтып өткөнүбүздөй, коф сүкүндүү болуп, каф аракеттүү болсо дедик го. Алам нахлуккум болсо, эгер буну биз бул эрежеге салбастан окуй турган болсок, бул жерде дагы эле калкала эрежеси бар. Кофту бир аз титиретип нахлуккум деп окуш керек эле. Бирок коф тамгасы сүкүндүү болуп, андан кийинки келген тамга каф аракеттүү болуп калгандыгы үчүн үлгүсүн жаздык. Коф окулбастан каф тамгасынын үстүнө таштит коюлат дагы эки каф болуп калат да. Алам нахлуккум. Нахлуккум. Коф мындайча айтканда жазылды, бирок эч кандай кызмат аткарбай калды. Алам нахлуккум. Кимдир бирөөбүз ушуну калкала кылып кофту алам нахлуккум десек, анда биз бул идгам мутакарибайн эрежесин колдонбой окуган болобуз дагы, тажвид көз карашы менен караганда катуу окуп калабыз. Ошон үчүн болуп калат. Алам нахлуккум. Коф кафка жолукса. Экинчиси сүкүндүү лам ро тамгасына жолукса дедик. Карайбыз. Бал рафаахуллах. Бал рафаахуллах. Лам рога жолукту. Сүкүндүү лам аракеттүү рого. Ушул жерде дагы ламды окубастан туруп ро тамгасынын ичине киргизип таштит менен бар рафаахуллах. Бар дароо рга кирип кетет. Бар, бал эмес, бар. Эмне үчүн дегенде ушул эрежеге таянып окуйбуз. Анткени лам тамгасы сүкүндүү болуп, андан кийинки келген ро тамгасы аракеттүү болгон болсо, ламды окубастан р тамгасынын ичине таштит менен киргизип окуу идгам эмне мутакарибайн эрежеси болгондуктан бал рафаа эмес, бар рафаахуллах р. Ошол сыяктуу эле лам кайра рого жолукса, өзү кул робби, кул робби. Эреже боюнча кур робби, л окулбастан калат. 4 эле тамга бар. Сүкүндүү коф кафка жолукса, сүкүндүү лам ра тамгасына жолукса, алгачкы келген тамганы окубастан кийинки келген тамганын ичине киргизип, эмне таштит менен окуу бул идгам мутакарибайн эрежеси болуп калат. Эсиңиздерде болсо дагы бир сыйра кайталайм. Идгам мутакарибайн, идгам мутажанисайн жана идгам мутамасилайнде бири-бирине айтылышы уйкаш болгон темаларды биз дээрлик аягына чейин өтүп бүттүк. Мен ойлойм, урматтуу көрөрман, бүгүнкү сабагыбыз кыска жана нуска, түшүнөрлүк деңгээлде эле болду деген үмүттөбүз. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин Кудай Таалага аманат, саламат болуңуздар.